Коңурбаевдердин үй бүлөсүндө спортчулар жок, бирок баары спортко кызыгат. Балдары футбол ойнойт. Тимур Коңурбаев болсо жаза аткаруу кызматында көп жыл эмгектенген. Жумушуна байланыштуу күн сайын күрөш менен машыгууга туура келет. Өздөрүнүн спортко болгон сүйүүсүн көрсөтүү үчүн Коңурбаевдердин үй бүлөсү бул мелдештерге катышууга макул болгон. Атасы менен улуу баласы үй бүлөнүн намысын коргоп жаткан кезде кичүү уулу Нуриэл аларды сүрөп турду. Бирок бул үй бүлө үчүн жеңиш башкы максат эмес. Бүгүнкү оюн кызыктуу жана шамдагайлыкты көрсөтө алдык деп ойлойбуз. Жыйынтыгын күтөбүз, утабыз деп ойлойбуз. Утканга келгенбиз. Биринчи утуу эмес, бул катышуу болуш керек. Үй бүлөлүк марафондо 10 тапшырма болду. Алардын ар бири өтө кызыктуу. Алсак, үй бүлө мүчөлөрү обруч аркылуу секирүүгө тийиш. Андан тышкары теннистин кичинекей тобун кашыкка салып, маарага чейин түшүрбөй алып барышты. Бутуна 5 размер жогору көлөштү кийип алып, алыстыкка чуркашты. Ал эми аталар жубайларын көтөрүп алып чуркашты. Жеңишке жетүү үчүн бир гана тездик эмес, тапшырманы туура аткаруу да зарыл. Жеңишке ким жетет деген суроо баарынын бүйүрүн кызытып жатты. Биринчи турда Эдиловдардын үй бүлөсү лидерликке жетишти. Командабыз, үй бүлөлүк командабыздын аты Эламан. Эламан командасы биринчиликке ээ болдук. Биринчиликке ээ болгонубуз менен келинчегимди, баламды куттуктап кетем. Оюнда жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинен 15 команда атсалышты. Аларды балдарынын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бир нече категорияга бөлүп карашты. Мындай мелдеш алгачкы ирет өтүп жатат. Мындан ары саамалыкты салтка айландырабыз деп убада кылышты уюштуруучулар. Бул таймаштын максаты аскер кызматтын үй бүлөсү менен жакындан таанышуу, ошондой эле биргеликте кызмат өтөп жүргөн жааматтын спорттук даярдык боюнча машыгууларды теңшерүү. Эң негизгиси ошо майрам алдында мекенди сүйүү, бул ыйык парыз деген максатты коюп ушул маарекени өткөзүп. Жыйынтыгында 3 жеңүүчү аныкталды. Бирок мактоо баракчалары менен сыйлыктар баарына жетти. Эң башкы белек үй бүлө мүчөлөрү менен бирге өткөргөн жагымдуу убакыт дешет катышуучулар. Мээрим Ташыбекова, Анастасия Соболева, Аскат Ибраимов, НТС.